негизи ушундай мыкты иш-чаралар республикабыздын бардык аймактарында мезгил менен болуп турушу агартуучуларды, билим берүү кызматкерлерин ишке болгон кызыгуусун арттырып шыктандырат. Мен учурдан пайдаланып Оразалы Сайдыхановдун уул кыздарына терең ыраазылык билдиргим келет. Анткени мына жаңы жыл келген арапада башкалар да эс алууда жүргөн учурда ушундай иш-чараны жогорку деңгээлде уюштурууга өзгөчө салым кошкон уул кыздары бар экендиги абдан жакшы көрүнүш. Ушул сыяктуу иш-чаралар башка облустарда дагы жүз көрүшүн каалар элек. Анда биз четинен сөз бере берели, программага ылайык бардыңыздар абдан кыска жана нуска сүйлөп убакыттан утулбайбыз деген ойдобуз. Биринчи кезек Виталий Назиров. Курматтуу конференциянын катышуучулары, мындай иш-чаранын өтүшү ушул чындыгында бизди сыймыктандырат. Оразалы Сайдыханов агайдын бүгүнкү мына илимий практикалык конференциясын карап отуруп, мен ушундай ойго келдим. Бул конференция негизинен өзүнүн максатына жетти. Мына илим менен практиканын байланышы, бардык нерсе, илимий жагын бизге окумуштар айтып берип атса, практикалык жагын ошо иштеген мугалимдер, жонтойс менен сезген агай эжекелер жана онун өзү менен келген окуучулардын биргелешип мындай көрүнүшү, мен ойлойм бул баа жеткис чоң жакшы иш-чара болду деп. Эми баягыдан берки айтылган сөздөрдү угуп отуруп, мен чындыгында агайдын бардык иш тажрыйбасын айтылып бүтүп калды окшойт дедим эле. Бирок эмгектенген адамдын эмгегин кыска убакыттын, бир күндүк убакытка батыштын өзү кыйын экенине дагы бир жолу инанып турам. Ошонун натыйжасында мен бул агай менен чындыгында окуучу кезимен, биринчи окуучулук күндөрүндө биринчи педагогикалык кадам баштаганда мен ушу кишинин окуучусу элем. Бул киши 1974 жылы бүтүп барды. Андан кийин мен ошол мезгилде 5-класста окуйт элем. Бизге кыргыз тили сабагынан сабак берди. Ошол мезгилдеги окуткан чакчылдар деген тема дары эсимден кетпейт да. Бул мугалимдин берген өтө баалуу байлыгы деп эсептейм. Экинчиден, бул киши ошол мезгилде окууну бүтүп баргандан кийин эле директордун жанагы тарбиялаштыруу боюнча орун басары деген кызмат ошол мезгилде жаңыдан ачылган экен. Кечинде сиздерге тийген мына бул китептин ичинде да жүрөм. Организатор болуп барып, ошол мектептеги окуучулардын тартиби, жүрүш турушу боюнча бир топ өзгөрүүлөрдүн болгондугун биз байкаганбыз да. Ошол башташынан жакшылыкка түшкөн арыктагы суу акырына чейин жакшырат деген сөзгө дагы отурам да. Эми бул кишинин жалпы педагогикалык иш тажрыйбасын алып караганыбызда, педагогикалык илим качан калыптанган деген суроо ар бирибиздин оюбузда бар. Мына улуу муундагы эски педагогдорду айтып отурабыз. Сухомлинскийди айтабыз, Макаренкону айтабыз, Каменскийди айтабыз, жана башкаларды. Ошодон эң акыркы мына 90-жылдары мамлекетибиздеги жүрүп аткан кайра куруу мезгилиндеги биздин педагогикалык ишибизде сенек педагогиканы жоготууну ийкемдүү педагогикага айлантуу шаарданында чейинки мезгилди бүтүндөй өзүнүн иш тажрыйбасында топтогондугун көрүп атабыз. Бунун өзү чоң сыймык. Мунун өзү мен ойлойм агай өзү педагогикалык жол боюнча тирүүлөй энциклопедияда мындай алганда бардык идея ошого камтылган. Ушул нерселердин өзү эми бул киши мен деле 37 жыл болду мектеп иштегениме. Алгачкы ошо педагогикалык жолумда чогуу баштабасам да бул киши жыдамдуу иштеп жүрдү, кийин көңдү айына келди. Ошо биздин айыбызга келгенибизде 3-4 жылдыр жетекчи болгондо мына азыркы башталган мына эжекелер айтып отурду. Сайдыханов атындагы гимназиянын идеяларын ошолордун бардыгы ошол мезгилде башталып, жанагы Амунашвилинин, Шатаровдун, мисалы биздин мектептеги ошол мезгилдеги мугалимдер чында эле изденип калганбыз. Мен мисалы үчүн ошол мезгилде ушул агайдын таасири менен ушул жерден Пазыл мен Жубаназаровду бардыгыңыздар билсеңиздер керек.
Бұл Кыргызстан боюнча таанымал математик. Ошол Алалканын 1-майында Шаталовдун өзүнө барыш тажрыйбасы үйлөнүп келген киши да. Ушуга барыш тажрыйбаны үйлөнүп келди деп мына методикалык кабинеттин башчысы Тоокей Балыбеков ушул жерде жөнөтүшкөн. Ошондо 1-областын математиктердин ассоциациясы түзүлүп биз ошого мүчө болуп, ошол иш тажрыйбаны кийин районго жайыптык. Анан жалпы эле кыскасы кызматташтык педагогикасы гумандуулук идеясы ошондо эле пайда болуп, биздин айылыбыздагы 3 жылдын ичинде жүргүзүлгөн иштер эбегейсиз өзүнүн жакшы жактарын көргөзгөн да. Мугалимдердин эмгегин баалоо маселеси боюнча дагы, окуучунун укугун коргоо маселеси жана окуучулардын шык жөндөмдүүлүгүн арттыруу маселеси. Бул кишинин эң башкы принциби болгон да. Жана балдар суроо берди да кыздар, мугалимдердин эмгегин кантип айырмалап, кантип билсеңиздер болот деп. Ошол мезгилде мугалимдердин жанагы жөн эле барып келип, анда таабенде азыркыдай саатка карап түзүү деген жок болчу. Болду, баягы жазылып койсок, баягы саатыңа акчаны ала бере турган да мезгил болуп калган да. Ошол мезгилде биз жана сенек педагогика деген ат менен атап жүргөнбүз. Кийин мына бул гумандуу педагогика пайда болгондон кийин буну ошондой сенек педагогиканы ийгиликтүү алып келген да кыскасы. Ал мезгилдеги методиканын ушунчалык начарларга жеткендиги окуучуга оку. Эмнеге окубайсың? Эмнеге тартибиң начар менен чектелген мугалим? Аны кантип окутуш керек? Аны кантип тарбияласа болот деген нерселердин жолдорун издеп таба албай калабыз да. Мына ошолорду ачкан биздин айылыбыз үчүн чындыгында биздин новатор мугалимибиз катары белгилүү да. Анан ошол эгерде ошол бойдон биздин мектепте иштеп бере турган болсо, бүгүнкү эжекелер айткан сөздөрдү биздин мугалимдер да айтат эле. Бирок ошол райондун борборуна келип алып, ушунчалык эмгекти жасап, мектептин жаңы моделин, жаңы нерсени сунуш кылып отурганына сыймыктанабыз. Ишиңизде ийгилик болсун, дайым жакшылык болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Сиздин ушул идеяларыңыз эч качан жерде калбайт. Мисалы мугалимдерге айырмала убакыт төлөө боюнча 1-2 жол айтып коелу. Ошол мезгилдеги министрликтер жана китебин ичинде жүрөт, мугалимдерге стандарттар чыкканда ар бир категорияга бөлүп туруп, ошол категория боюнча эмгегине жараша эмгек акы төлөө маселеси. Эми кийин жана азыр КТУ деп атат, ошонун эң өркүндөтүлгөн формасы ошол мезгилде пайда болгон. Бул кишинин ошол идеясы 30 жылдан ишке ашырды. Демек ушудан байкайбыз биз, бул киши алдын ала келечекти көрө билген улуу педагог. Өзү армияда баарына тамак бергенде экинчисиникин жесе кайра берилбей калат да. Ошон үчүн бизге баарыбызга 45 мүнөт убакыт берилген. 45 мүнөт бүткөндө биз түшүбүз керек. Азыр дагы үчөө бар бизден сырткары. Ошо эске алуу керек. Так, урматтуу конференциянын катышуучулары, мына бүгүн ушунчалык жакшы практикалык конференция болуп атат. Мына Ороздун жакшы ийгиликтерин, ушуга чейин иштеп келген жакшы көрсөткүчтөрдүн баардыгы жогоруда айтылып кетти. Анан дагы ошол жана китепте дагы киргизилген экен. Мен ошол жерде анча-мунча ана жерлерин айтып токтолуп кетейин дедим. Убакыттын аздыгынан мына окуучуларга билим тарбия берүүдө ушу материалдык база сөзсүз керек экен. Ошону чыңдаш ушу директордун милдети болгон. Алгачкы жолу мектеп жетекчиси болуп, Орозду мен ушу дос катары, үлгүлөр катташ катары көп билем. Ушу Жданов мектебине барганда Тереке. Ким али да билет. Ошол жерде эски мектеп бар эле. Аябай кандай коркунучтуу. Киргениңде коркосуң да. Кирип алып чыгыштан коркосуң. Ал стенасы ушу көчкөлө турат. Кабинеттер болсо кичинекей, учительскаяда болсо бир эле жанакы скамейка бар эле. Чоң жыгачты үстүн түзөтүп туруп, анан 4 кадап коюп. Ошол жерде отурушуп, мугалимдер отурушат экен да. Өзү болсо директор болуп барганда бир стул алып барып алган экен. Биз бир барып ошондой барсак. Ошол базаны мына ушунчалык жакшы оңдоду да. Ал оңдогону жана жогоруда силер айткандай педагогикалык коллективди, ата-энени, ошол жердеги совхоздун жетекчилерин, жана Токой чарбасынын жетекчилерин баардыгын ынандырып, Токойду кыйып, ат менен сүйрөтүп келип, жанагы немени,
жыгаштарды кайрагайларды. Анан кийин эки мектеп салган. Ошол жака көчүрүлдү. Кийин дагы бир мектеп салды. Ошол жерде эки мектеп салып, ошонун жанагы окуу куралдары, жанагы эмеректер менен баардыгын камсыз кылып, ошо окууга бир топ шарт түздү. Кийин деле мына Көңдүккө барганда дагы бир жакшы мектеп салды. Анан кадр менен иштөө дагы аягында кадр чечет окуучуларга билим тарбияны берүүдө. Ушунчалык майын, ушунчалык ошолордун дилин билип, анан кадр менен иштегенин жана жогорудагы сөздөрдө дагы айтылды. Анан дагы бир жери жана китепке киргизилбей калган. 1987 жылы СССРдин 70 жылдыгына карата айрым немелерге мындай сыйлыктар жазылган да. Ошондо ушул мектепке ушундай эмеси жакшы болуп атат, базасы жакшы болду деп бир орун берилген медалга, эмгектеги артыкчылык үчүн медалы бир ыйгарылсын, бир көпчүлүк жетекчилер өздөрүнө жаздырышат. Чындыгында өзүңүз жаз дедик биз. Senin nenetin var, özünü жаздырсаң жоқ deyip. Destebes Aşimbayev деген zavutçu var ile ошону жаздырды. Себеби ушул жерде кадр аз, ушул шыктансın, ушуга дейин болсун, ушул бир иштесин, мен барып кетем дегендей кылып ошого жаздырды, ошол медалга ошол ээ болду. Бул дагы ошо деген жанагы кадрларга болгон камкордук, ошолордун шыгын, ошолордун дем берген. Анан дагы айтып турган нерсе, бул жерде дагы айтылбай атат, байтан бери деле Жандоский аттырат дейт. Эң Орозго дем берген, шык берген, насаатчы болгон, кеңеш берген. Бул жубайы Аяшин Батмакан Розалиева. Батмакан Розалиева. Сиз туруп койсоңуз, амчамчылары бар. Батмадагы ушунчалык чыгармачыл мугалим. Аябандай чыгармачыл мугалим. Орозго дайым ушу дем берип, ушуга неме болгон, көмөктөш болгон, чайын берип отуруп дагы сүйлөшүп, ушу жакшы идеялардын ээси болгон мына ушул киши. Ошондо баалап коюшубуз керек. Анан эң акыркы сөз, көп эле эл мугалимдерин да көрүп жүрөбүз да. Мугалимдердин иштерин да билип жүрөбүз. Алар деле жакшы. Бирок Ороздун, Орозалинин иши эл мугалимдикке жөн эле татыктуу да. Жөн эле татыктуу. Азыр ушу жанагы резолюцияларга башка дагы киргизип, анан кийин ушул дагы эске алса деп жогоркуларды сунуштап койсок жакшы эле болмок деп ойлойм. Саламатсыздар, бүгүнкү илимий конференциянын катышуучулары. Баарыңызды келтирген жаңы жумуштар менен куттуктайбыз. Менин жашоомду келечегимди өзгөрткөн мектеп деген боюнча өзүмдүн ой толгоо менен бөлүшүп кетейин деп чечтим. Билим гана адамды эркин жана бийик кылат. Ал эми татыктуу билим ааламдын ачкычы, адамзаттын канаты экендигин эч ким эч качан тана албайт. Билим берүү мекемеси окуучуларды окутуу элетин болбостон, аларды тарбиялайт, адептүүлүккө үндөйт, эмгекти сүйүүгө үйрөтөт. Билимди мындан ары да өздөштүрүүсүндө багыттайт. Бирок жыл өткөн сайын балдардын мектепке жана жалпы окууга каалоосу жоголуп бара жаткандыгын баардыгыбыз байкап билип турабыз. Андыктан мектеп окуучуларын жаңы нерсени өзүндүрүүгө, үйрөнүүгө умтулууну ойгото турган алтын звенону таап, билим берүү системасында өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылчылыгы пайда болуп турган учур. Биздин жашообузда бардык нерсе өзгөрүүгө дуушар болот, өнүгүүгө да дуушар болот. Мектеп тамынан четте калбашы керек деген ой менен жаңы инновациялык технологиялардын өнүгүүсү келечекте окуучулар үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү жаратып, билим берүү системасын толук башка рухка салып трансформациялашы мүмкүн экенине көзү жетип, өлкөбүздөгү билим берүүдө мезгилдин талабына ылайык Орозали Сайбыкановдун автордук мектеби түзүлгөн десем жаңылышпаймын. Албетте мугалим болгону багыт берет. Балким мектеп биз каалагандай билим бербеши мүмкүн. Бирок Орозали Сайбыкановдун мектебиндеги улуттук идеологиянын негизинде гумандуулуктун жана демократиянын принциптерин колдонуп, мугалимдердин методикасы менен гана чектелип калбастан,
ар бирибизди өчөлүүгө өз алдынча аракет кылып изденүүгө жана биринчи кезекте өзүбүзгө катуу талап коюуга үйрөттү. Ал менен эле чектелип калбастан азыркыга чейин агайдын методун колдонуп, мектептин ар бир мугалими окуучуну кемсинтпестен, тартип бузуп кетирген каталары жана окуудагы жетишпестиктери үчүн жемелеп урушпастан, бекилип жаткан жөндөмдүүлүктөрүн ачууга жардам берип келишет. Байыркы грек драматургу Эсхил көп билген адам акылман эмес, билимин колдоно алган акылман деп айткандай, дал ушул мектепте биз алган билимибизди практика жүзүндө колдонууну үйрөндүк. Менин жашоомдо дагы бул мектеп эң чоң мааниге ээ. Анткени дал ушул жерде мен өзүмдүн эң сонун унутулгус балалык күндөрүмдү өткөздүм. Билим алып, инсан катары калыптанып, келечекке ишенимдүү көз караш менен кадам шилтедим. Алгачкы жетишкендиктер, жеңиштер жана кубанычтуу күндөр дагы ушул мектептин дубалында өттү. Ошол кездеги менин жашоого болгон көз караштарым, принциптерим али да болсо өзгөргөн жок. Койгон максаттарым, пландарым чекесинен ишке ашып келе жатат десем да болот. Албетте бул нерселердин баары орундалышы үчүн убакыт жана ошол убакытта топтоло турган тажрыйба талап кылынат. Мен бул мектепте, агайдын мектебинде окуганым үчүн сыймыктанам. Жана ушул мектепте окуган ар бир окуучу келечекте өлкөнүн өнүгүүсүнө өз салымын кошкон мыкты инсан болуп чыгуусуна ишенем жана каалайм. Саламатсыздар, урматтуу конференциянын катышуучулары, Оразалы агай. Ушул мен ушул агайдын Оразалы Сайдыканов атындагы автор эксперименталдык гуманитардык мектебинин алгачкы бүтүрүүчүлөрүнөн болом. Бул билим уясында келип калган өзүнө кызыктуу да. Андан кийин бул айында жаңы автордук мектеп ачылыптыр дегенде маани берген эмесмин. Андан кийин эле райондук олимпиада көрсөттү да бардымчы. Барсам эле баарды ошол менден начарыраак окуп жүргөн кыздар, балдар алдыңкы олимпиададан жакшы орундарды ээлеп кетишти. Анан ошондон кийин ойлонуп калдым дагы, ата энем менен кеңешип ошол немеге бардык. Барып мектепке баргандан кийин эле агайга жолуктук. Агайдын биринчи суроосу эле мындай болду да, сага билим керекпи же сен жөнүндө адамдардын оюбу деп. Себеби анткени башка мектептеги эжекелерим силердин сен эмне кетип калдың деп тааргыч пайда болгон. Анан ошон үчүн кете албай бир аз кыйын ошондой мамиле болгон да. Андан кийин бизде агай бул мектептерде бүт шартты түзүп койгон экен. Мугалимдер дагы, окуучулар дагы майрамга келгенде жакшы келип кетишчү, жакшы маанайда өтчү сабактар, баардык шарттар бар болчу, баардык илимдер иштечү, дебаттар, мына викториналар, ар кандай стенд газеталарды чыгаруу боюнча, башкача айтканда мына адамзаттын, инсандын, балдардын ар тараптуу өнүгүүсүнө шарттар бар эле. Жыйынтыгы болуп, биздин окуучулардын баардыгы кийин ошо ОРТ да алдыңкы местаны алып, жакшы балл менен Борбордогу жакшы университеттерге бюджеттик бөлүмдөрүнө өтүп кеттик. Андан кийин эле ушул мектепте алган билим, агайдын наставлениясы дегендей, ушул эжейлерибиздин билими, адептүүлүккө тарбиялап койгон экен. Бул жашоодо деле тастыктап атат. Агай эжекелер, мен сиздерге аябай ыраазымын, чексиз ыраазымын. Жана ушул сиздердин кылган берген билимиңиздерге таазим этип, жана дагы ушул ыраазымын, себеби билим казынасын ачып койгон экенсиздер да. Ушул биздин дагы деле билим алуудамын. Азыр эми мындай мактангандай болуп калат, бирок үч тилде эркин сүйлөгөнгө үйрөндүм. Ошол себеби кыргыз тилин жакшы үйрөнүп койгон экен. Ошол негизинде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары, агайлар, эжейлер, азим сиздерге сөзүмдү бир кыска окуядан баштагым келип атат. Биз ошондо 90-жыл болчу, 2-классты бүтүп атканбыз. Замира Калчаева бизде завуч эжекеси болчу. Класстык сааттан кийин коннекция 3-тө окубай эле 4кө келе бер деп тамашалап койду. Как раз автордук мектеп ачылууда Оразалы айдында. Мен Данакан эжекеге барып, китептердин баарын алып 3-класстыкка жай бою окуп, күзүндө 1-сентябрда 4-класска келдим. 4-этажда жаңы мектеп, эл мектептин 4-этажын ачтык эле. Ошондо Данакан эжеке экен 4-класстын класс жетекчиси.
Бардығын журналдан айтып келіп тұрып эле, сен кимсиң деді. Мен Қаныбек Қасымалиұлымын десем, сен списокта жоқ турбайсыңбы дейді. Мен 3-ші класска келишим керек эле, бирок Забир эжеке 4-ші класска келе бер деген дейді. Көрсө тамашалап койду. Мейиркан эжеке менин чагымды сындырбай оразагай чакырып келди. Экөө тургузуп алып мени мындай собеседование тестирлөө кылды да. 3-ші класстын программасын сурады. Барына жооп бердим окшойт. Анан кийин менин апамды чакырып 4-ші класска алтырып коюшту. Көрсө ошол убакта эле агай баягы баллондук системаны киргизгенди. Баягы адамдын окуучунун жөндөмүнө жараша шагын сындырбай, имандуу, демократиялык принциптер менен чечим кабыл алып жүргөн экен да. Ошентип автордук мектепте окуп калдык. Анан ата-энелер чогулушту родительский собрание, ата-энелерди көп чогултат эле. Көрсө агай окуучулар менен гана эмес, ата-энелер менен көп иштечкен да. Апам собранияден келгенде эле баланы какпаш керек экен, сокпош керек экен, өзүн оюна коюш керек экен, эркин ойлонуш керек, эркин чечим кабыл алыш керек, өзү тандаш керек, өзү чечим кабыл алыш керек деп ошондой принциптер менен чогулушту. Ошол принциптер азыркыга чейин баягы чечим кабыл алууда, бир нерсе жасоодо аябай жардам берип келет. Ошоңуздар үчүн рахмат. Андан дагы бир нерсе айтып кетким келет. Ошол убакта эле айлана чөйрөнү кантип коргойбуз, климаттын өзгөрүүсүнө кантип биз реакция кылабыз деген ошондой темаларды айтат эле. 2000-жылдары бул жаңы чемпионатта тем болчу. Азыр мына климатическая повестка деп дүнүйө айтып атат. Агай бул нерсени 20 жыл мурун бизге сиңирип уже билим берип баштаган эле. Анан Карабулжада бир да компьютер жок болчу. Ошондо биздин мектепке 5 компьютер келди. 5 6 эсимде жок. Агай жана Windows'тун жаңы компьютерлерин алып келип бизге коюп койду. Эгер ошентип технология болгон биздин шыгыбызды өрчүтпөсө, кызыгыбызды өрчүтпөсө азыр кандай болот деп билбейм. Ошон үчүн агай жаңычыл берген билимиңизге, үйрөткөн принциптериңизге чоң рахмат. Мына Мейиркан эжеке отурат, Саадат эжеке отурат. Бизди мындай көчөдөн көрсө дагы чекебизден сылап жашоого да үйрөтчү. Ошон үчүн азыркы деңгээлге жетип отурабыз. Чоң рахмат сиздерге, бар болуңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары. Мен бул мектепти тандагандын себеби автор мектеби. Себеби иште болобу, коомдук жерлерде болобу автор мектеби мыкты деп угуп жүрдүм. Ошондуктан мен неберелеримди ушу автор мектебине окуткум келди. Мен кызыгуучу мектепке небереме бердим. Мектепте өтүлгөн сабак кызыктуу, чыгармачылыкта көрсөтмөлүү болуп, балдарга билим алуу жеңил болгондой. Ачык сабакка катышкан учурда мен сабак балдардын жашына, кабыл алуусуна, ыңгайлуу түзүлгөн план менен өтүлгөнүнө күбө болдум. Дептерлери дайыма текшерилет. Тапшырмалар түрдүү ыкмалар менен суралып турат. Ал гана турсун, балдар укпайларын эсептеп өзү баалоого катышат. Күндөлүктөрү текшерилип, мугалим тарабынан эскертүү, ыраазычылыктар жазылып турат. Кыскасы, балдардын чыгармачылыгын ачууга абдан аракет жасашат. Мектепте мугалимдер менен окуучулардын ортосунда тыгыз байланыш түзүлгөн. Окуучулар өз ойлорун, көз караштарын тартынбай айта алышат. Мектепте окуучулардын өсүп өнүгүүсүнө жагымдуу жагдай түзүлгөн. Бала өзүнүн жетилип өсүүсү үчүн мугалим менен чогуу кызматташат. Мугалимдин шакирти жана жардамчысы болот. Дайыма алардын ден соолугунун чың болгонуна кам көрүшөт. Ар-намысын, кадыр-баркын коргошот. Бала менен чыгармачыл кечелерди, сынактарды, кызматташтыкта баланын көңүлү, акыл эси өскөндөй деңгээлде уюштурушат. Окуучу ийгиликке корккондан эмес, өзүнүн каалоосу менен жетүүгө түрткү болушат. Кыскасы айтканда, балдар адамгерчиликтүү, мээримдүү, адептүү болуп чоңоюшуна чоң мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Менин бул мектепте 3 неберем окуйт. Бардыгы эң жакшы деген баалар менен окушат. Булардын окууга, окуу буюмдарга жана бизге жасаган мамилесинен адептүү, ыймандуу балдар чоңоюп жатканына кубанам. Жана келечекте мыкты инсандар чыгат деп ишенем. Мектебин өз үйүндө сүйүшөт. Себеби мугалимдин чыгармачылык иштеринин негизинде кызыбыз чоң неберем эң чоң жетишкендиктерге жетти. Чоң неберем ушул 21-жылы бүтүп, алтын тамга аттестатына ээ болду. Окуудагы жетишкендиги үчүн
Кадыр Сайдылгановдун 7000 сом акчалай сыйлыгына татыды. Ошондой эле Прокежа профессионалдар клубу менен тарабынан 3000 сом сыйлык алды. Каракулжа райондук администрация тарабынан да акчалай жана саат менен сыйланды. Ушул эле кызым Асылзатым, мен мугалим болгум келет деген дил баяндар конкурсуна катышып, республикада байгелүү орун алып, жана акчалай сыйлык китептер топтому менен сыйланды. Учурда неберем Ош мамлекеттик университетинде дүйнөлүк тилдер факультетинде билим алып жатат. Учурдан пайдаланып, Оразалы Сайдылхан агайга жана жалпы эмгек жамаатына чыгармачылык, ийгилик, баарына ден соолук жана кажыбат кайрат каалаймын. Эми мына бүгүнкү бет ашары жасалып жаткан китепте окутуунун жана тарбиялоонун жолдору практикалык жактан өз мектебинин иш тажрыйбасынан жазылса керек. Бул китеп республиканын башка мектептерине, анын жетекчилерине, мугалимдерине, ата-энелерине өз пайдасын тийгизет деп ойдомун. Мугалим мөмөлүү дарак деп мына канча окуучуларды силер тарбиялап койдуңар. Бул жакшы мугалим ар дайым окуучунун эсинде болот. Өмүр бою балдарды, уулдарды дагы жаштап тарбияладыңар. Жакшы иштеп атышат. Үйүңөрдө дагы тынччылык, аманчылык болсун. Бактылуу күндөрдү каалаймын. Өзгөнүн баласын өздөй сыйлаган агай эжелер. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Мугалим болот мөмөлүү дарак, мугалимдин тарыхы бир чексиз барат дейт. Ошонун сыңарында менин 6 баламды окутуп өстүрүүдө бул Автодук мектептин салымы өтө чоң. Ушул мектепте баардык кыздарын окутуу, убакыттын кадырына байланыштуу, жакшылыктуу деп айта албайм. Бирок бул мектепте мен эмнени үйрөндүм? Бир өстүрүүдө биздин үй-бүлө үчүн Автодук мектеп баа жеткизип өргө түздү десем жаңылышпайм дейм. Мектеп балдарым үчүн билим берүүдөгү жана тарбиядагы гумандуу идеялары жана жашоого туура багыт берүүдө зор салым кошту. Келечек муунду өз окутуп тарбиялоодо өзгөчө ар бир мугалимдин сабак өтүүдөгү чеберчилиги эң негизги ролду ойной турганын билдим. Жакшы мугалим болуу үчүн окуткан сабакты жана окуучуну сүйүү зарыл деп айткан педагог Күлчес айткандай, бул мектепте ушул нерсе жакшы жолго коюлган. Ошонун натыйжасында мына мейманканечке отурат, мени 4 балам окутуп атат. Жакшы жетишкендиктерге жатты. Агайга мындан ары да ишине ийгилик каалайм. Мектепке каалайм. Рахмат агай. Рахмат. Конференциянын катышуучулары. Районубузда жаңы ачылган Оразалы Сайдылхан балдык гимназия мектебинин идеясы агайдын максаты бизге жакшы. Ошондуктан биз 4 баласын мектепке билим киргиздик. Чындыгында бул мектептин бизге ошо абдан ыраазы болуп атабыз. Анткени балдар ушул мектептен жакшы билим алып, жогорку окуу жайын бюджет бөлмөнө өтүп, жогорку билимге ээ болуп, артыкчылык диплом менен аякташты. Азыркы учурда Улуу Кызыл Заптордук мектепте устаттык сымалы мугалимдердин иштерин иштеп жатышат. Ар бир өз каалаган кесине ээ болуп, эл жүгүн аркалаган, турмушта өз жолун тапкан инсан болушту. Булардын турмушта өз жолун тапкан инсан болушуна мугалимдердин жамаатынын эмгеги зор десем жаңылышпаймын. Мектептен түптөлүшү көптөгөн кыйынчылык болсо дагы, ага карабастан ата-энелер менен мугалимдердин байланыштары тыгыз байланышта болуп, жакындан кызмат иштерин көрсөтүп турушту. Анткени ар бир класстын класс жетекчилери ата-энелердин сабактарына катышкан графиктерин сабактарын түзүшүп, ата-энелер сунуш пикирлеринин ырастыктарын билдирип, сөздөрүн жаздырып алышып, алардын айткан сунуштарын, ойлорун ишке ашырууну колго алышты. Жаш үй-бүлөлөрдүн ата-энелер менен жекече иштеп, аларга балдарды татыктуу тарбия берүүсүнө жол көрсөтүштү. Ал эми мектептеги үлгүлүү үй-бүлөлөр тажрыйбаларын башка ата-энелерге үйрөтүп, конкурстарды өткөрүп жатышты. Мектепте ар бир чейректе ата-энелер чогулушу өткөрүлүп, чогулуштарда кыргыздын каада салттарын, жолдорун үйрөтүштү. Жалпы мектептин ата-энелерине группалар ачылып, балдарга гумандуу мамиле жасоонун жолдорун, балдарды тарбиялоонун керектүү маалыматтарын жиберип турушту. Мектептин иштерине мыкты катышкан ата-энелерге ыраазычылык, куттуктоо баракчаларын жөнөтүп турушту. Бул мектептин эң артыкчылыгы балдарга гана билим тарбия бербестен, ата-энелерге дагы
балдарыбыздын жогорку окуу жайына өтүп мектепте жогорку ийгиликтерге жетишүүсүнө Оразалы агайдын жалпы автордук мектебинин жамаатына өзүмдүн атыман, үй бүлөмдүн атынан терең ыраазычылык билдирем. Старый конференцияның қатысушылары, бұл менің темам игі курстардың балдарымыздың білім сапатына келешек есебіне тигізген тәсірі бойынша сөз сөйлеймін. Эми ата-эненин кубанычы, бакыты бул бала демекчи, ар бирибиз бала деп жашап келебиз. Алардын келечеги үчүн иштеп, эмгек кылып, мээнетибизди актаса экен, ушулар жакшы балдар болуп чыкса экен деп ошо тилек кылабыз. Деги азыркы мезгилде ошо балдардын билимдүү болушу абдан абзел. Ошо балдардын билимдүү болушуна кандайдыр бир ошо мугалимдердин түздөн түз эмеси бар да. Булардын билим деңгээли жогору болушу мугалимдердин балага болгон эмгеги абдан чоң роль ойнойт. Автордук гимназия мектебинде билим алган балдар өздөрү каалаган кесиптин багытында жараша. Ар предметтер тереңдетип өтүлөт. Ар бир баланын жөндөн талантына таанып билип, ошого жараша илимдерге тартышат. Илимде баланын эл алдында сүйлөөгө ораторлукка үйрөтүшөт. Эң негизги илимде деле, сабакта деле бул мектеп өзгөчө баланын өнүгүүсүнө шарт түзөт. Анткени мектептеги чөйрөнүн жумшак, ынамдуу мамилеси улуттук баалуулуктарга сугарып, балага инсан катары таанып билүүсүнө шарт түздү десем болот. Автордук гимназия мектеби 8 класстан баштап эле жалпы республикалык тесттерге даярдоо курсун даярдашат. Мугалимдер тарабынан өзгөртүксүз билим ушу сапатына мониторинг катарында тесттерди алышат. Анын жыйынтыгында балдарга стипендия берилет. Ушул стипендияны алыш үчүн да бул да кызыктыруу эме болуп эсептелет дагы. Балдар ушу стипендия алыш үчүн дагы ушуга жогорку упай алган балдар ушунчалык умтулушат да. Биздин карабымызча райондун автордук гимназия мектебинин башка мектептерге салыштырмалуу жогорку деңгээлде сапаттуу билим берип жатышат деп ойлоймун. Анткени негизги предметтик сааттардан сырткары кошумча окуу, олимпиадалар даярдоо жогорку деңгээлде коюлганын белгилеп кетейин. Бул болсо дагы Розали Сайдуканов агайдын эмгеги деп баса белгилеп кетүүм керек. Автордук гимназия мектебинде билим алган балам Токтомушев Кенжебек жалпы республика тесттеринен 202 упай алып, предметтик предметтеринен жогору алып, азыркы учурда Иса Акунбаев атындагы медициналык окуу жайына дарлоо бөлүмүндө бюджеттик окуу негизинде окуп билим алууда. Бул болсо да мектептин ишмердүүлүгүндө мугалимдердин берген билимине, балдарга колдоо көрсөткөн Оразалы Сайдуканов агайга, жеке ишкер Кадыр Сайдукановго ушул үй бүлөм атынан ошо терең ыраазычылыкты айткым келет. Рахмат. Биздин секциялык иш аягына чыкты, мектептин коомчулукка болгон таасири деген. Мен ошол жыйынтыктоо иретинде айтып коерум, урматтуу кесиптештер, агай эжекелер. Негизи мектеп өзгөчөлөнсө, анын чын эле коомго таасири чоң. Айрым бир мисал эсиме келди да. Биздин дагы 2 мүнөттүк убакыт бар экен. Жыйынтыктоо үчүн берилген. Ошол үчүн айтам. Биз Ош шаарында республикалык олимпиаданы биринчиделерден болуп электрондоштурганбыз. Кантип? Мурда олимпиада дегенде окуучулар кирет, анан берилген тизме боюнча орундар тизилип калган учурлар болгон. Ошондуктан адилетсиздикке, акыйкатсыздыкка чыдабаган окуучулардын билимге болгон кызыгуусу өчкөн. Биз аны башкача жаңы технологиянын жолу менен жөнгө салганбыз. Айталы 100 олимпиадага катышкан окуучу келип компьютердин алдында отурат, ал компьютерден олимпиаданы тапшырып бүтөөрү менен өзүнүн алдында турган мониторго сен 90 балл алдың, 7-нчи орунда баратасың. Мисал келтирип атам деп чыгат. Ал сыртка эшикти аттап Астанадан сыртка чыкканда, сыртта аны күтүп отурган агай эжекелери менен мугалимдери көрөт. Сен 90 упай алып, жалпы катышуучулардын ичинен 10-чу болдуң. Жана башка деген. Демек бул ушунчалык адилеттикти
талап кылган жана ошону ишке ашырган методика экен. Андан кийин атактантуу эмес мектептер дагы ошентип алдыга чыгышкан да. Себеби атактантуу эмес мектептердин ичинде дагы өтө билимдүү, балдарды сүйгөн, балдарга күйгөн өзгөчө мугалимдер көп болот экен. Мен муну айтып атканымдын себеби Оразалы Сайдылханов окшогон дагы жаңычыл иш аракет жасаган мугалимдер эл арасында абдан көп болушу ыктымал. Аларды чыгаруу, таанытуу, тажрыйбаларын жайылтууну колго алуу мезгилдин талабы болууда. Жыйынтыгында айтарыбыз, агайга бекемдей сол каалайбыз. Мындай иш чаралар башында айткандай өлкөбүздүн бардык аймактарында дайыма болуп турса, колдоочулар көбөйсө, элибиздин билим берүү тармагы алдыга жылса, сөз түрдө өлкөбүз өнүгөт.